Өспүрүм чак өткөн учурбу? Мындай учурда кризистен кантип чыгып кетсе болот жана өспүрүмдүн жүрүм турумунан эмнени байкаса болот? Ата энелер үчүн маанилүү тема, ошондуктан 10 мүнөттүк подкастка чакырабыз. Достор, кандайсыздар? Бүгүн болсо биз эркектерди, аялдарды жыйыштырып, убактылуу анан өспүрүмдөргө дагы көңүл буралы дедик. Анткени өспүрүмдөр арасында азыркы күндө коркунучтуу челлендждер бар, Азыркы учурда актуалдуу болуп аткан маселе бул чурка же өл деген оюн, челлендж аябай коркунучтуу. Жүрүп келе жаткан унаанын алдынан чуркап чыгып секиришет да. Анан өспүрүмдөрдүн арасында буллингке кабылгандар абдан көп. Өспүрүмдөрдүн арасында өзүнүн дене түзүлүшүн кабыл ала албай баңгизатка берилип кеткендер бар, тамекини чегип жүргөндөр бар, ата энесине билгизбей ичимдик ичкендер бар. Айтор карап отурсаң, мындай жашоосунда бир кооптуу жолго түшө баштагандар жок эмес. Тилекке каршы. Мындай учурда ата эне качан коңгуроонун үнүн угат? Кантип ата эне баланын жүрүм турумунан анын туура эмес жолго түшүп бара жатканын, туура эмес достору пайда боло баштаганын билсе болот. Бүгүн дагы биз психологдордун, Кыргызстандагы белгилүү психологдордун пикири менен бөлүшүүгө даяр турабыз. Ошондуктан бизден алыстабаңыздар. Жана сиз дагы эгерде ата эне болсоңуз, өспүрүм курагынан өткөн балдарыңыз бар болсо, сиздин балтайган тажрыйбаңыз, эң маанилүү, кымбат болгон тажрыйбаңыз бар болсо, ылдый жакка бөлүшө кетсеңиз болот. Аку, мен жашоомдо ушундай болгон, мен ушундай кылып сактап калгам, же мен ушул ыкманы колдонгом десеңиз, мен абдан кубанычта болом. Эң эле алгач, мисалы, өспүрүм эгер баңгизат жөнүндө сөз кылсакчы, баңгизаттын колдонуу менен кандай зыян тартат, ошону терең түшүнүп алганы жакшы. Ал үчүн албетте ата эненин кеңеши керек. Баңгизаттын кайсы гана түрү болбосун, аны колдонгон адамдын акыл эси, эске тутуусу, кабыл алуусу начарлайт. Боор, бөйрөк, жүрөк, кан тамырлар, жыныстык органдары жабыркайт. Айрымдар тукумсуздукка кабылат. Балалуу боло болсо дагы майып бала төрөлүп калат. Баңгизаттын колдонгондо биринчиден нерв клеткалары өлөт, мээге кычкылтектин жетүүсү кыйындайт, баш ооруу, өнөкөт пайда болот. Бизге баарыбызга маалым болгондой, тилекке каршы өспүрүмдөрдүн арасында бул учур жок эмес, мындай көрүнүштөр. Өспүрүмдөр алгач жөн гана кызыгуу катары татып көрөт да, кана көрөйүнчү деп. Мунун башаты насыбай болот, тамеки болот, азыр вейп деп баракет болду. Анан акырындык менен баңгизатка жетет. Көчмөн калктын организминде алкоголго каршы күрөшүүчү дегидрогеназ деген фермент аз болот. Натыйжада организм бат эле жабыркайт. Бул фермент жүзүмдү көп жеген батыштын калкында өтө көп. Ошондуктан баягы биздин өспүрүмдөр эле эмес, чоң адамдар дагы алкоголь, баңгизаттардын айынан бат жабыркап, аз убакыт аралыгында эле берилип баш тарта албай калат. Анткени организмде жогоруда мен айткан алкоголго каршы күрөшүүчү дегидрогеназ деген фермент аз болот. Байкадыңызбы, жүзүмдү көп жеш керек экен. Өспүрүмдөрдүн психологиясы дагы абдан маанилүү. Өспүрүм курак бул инсульт, инфаркт, баш оору, тукумсуздук, боор, бөйрөктүн жаракаттан чыгуусу, жарактан рак, шал оору, көрүүнүн начарлашы. Айтор бул оору укмуш, ден соолуктун баркын билбеген курак да. Бул менен иши да жок, алардыңчы ооруп каласың десе, оорубачыдай сезет. Алар коомдо болуп жаткан нерсени кандай жол менен болсо дагы жасап көргөнгө умтулат. Эгерде тамеки чекпесе, эмне эркек эмессиңби, мына сен деп анан буллинг кылгандан, анан атаандаштары, достору же болбосо анын тегерегинде адамдардан кем болбоюн деп ушул терс жакка барып калат да. Баңгилик, карта, компьютердик оюн, ичимдик, жаш курагы жете электеги жыныстык мамиле, мына ушул сыяктуу жаман адаттар, күнүмдүк кайф алууну алар мода катары кабыл алышат. Ден соолугу жөнүндө ойлонбойт. Мисалы, ата эне баласынын тамеки чеккенин же башка жаман жорукка барып атканын кантип билсе болот? Кандай белгилер бар? Ушул жөнүндө сөз кылсак, биринчи эле бала мурда жасабаган иштерди кыла баштайт да. Мисалы, таштанды төгүп келе калайынчы, майды же малды жайгарып коеюн, суу ташый калайынчы деп сыртка чыккан шылтоолор көбөйө баштайт. Тишин бат-баттан жуйт, сагыз чайнайт, бөлмөнүн терезесин ачат, үйдү желдетет, жытылы билинбеш үчүн. Дүкөнгө жиберсеңиз кайрымчы
акчаны кайтарып бербегенде адат кыла баштайт, тыйындарга сиз көңүл бурбайсыз, ал да акырын кытып кала берет. Өзүнүн оокаттарына башка бирөөнүн жакын келишин, анын бөлмөсүн бирөө жыйноосун каалабай калат. Баланын кумар азгырыгына абдан берилгенин, анын акча табыш үчүн уурулукка бара баштаганынан дагы билсе болот. Бул баланын бирден бир жаман жолго бара баштаганынын белгиси. Балдардын жаман нерсе экенин билип турса дагы ага жок дей албаган мүнөзүн жоготуш керек. Ал үчүн албетте ата-эненин жардамы, ал үчүн үйдөгү тарбиясы эң негизги ролду ойнойт. Ата-эне баласына эмне жаман, эмне жакшы экенин жеткиликтүү түшүндүрүп бере алган жакшы да. Баланы ойлонууга, оюн ачык айтууга ата-эне кичине кезинен тарбиялаганы жакшы. Бала эркин болуш керек, тактап айтканда. Өспүрүмдөрдүн арасында сөзсүз эле бир тентек лидер болот го. Анан ал лидер көпчүлүк учурда жогору биз санап өткөн жаман адаттарды элештирип жүргөн балдар. Анын кылганын жанындагы жан жөкөрлөрү аткарбай койбойт. Анын айтканы мыйзам. Анан бала өзүнө ишенимдүү болуп, жаман деп билген нерсесине жок деп айтуудан коркпогондой кылып тарбиялаш керек. Эгер кысым көрсөтүлсө, ата-энеге, мугалимге же болбосо милиция кызматкерине болобу айтыр, ушундай сыяктуу керектүү жакка кайрылган, бул туура эмес. Адамдын укугун коргоп жатканын түшүнүшү абдан маанилүү. Эгер кысымга моюн сунуп, жаман жолго түшүп кетсе, аягы эмне менен аяктарын, андай адамдардын келечеги жоктугун терең түшүндүргөнгө аракет кылыш керек. Тилекке каршы бар бул баягы таасир этүүчү чөйрөдөн алыстай албай калат, таасир эткен чөйрөгө жок дей албай калат дагы. Анан айла жок дебейинчи, айла дайыма бар, бирок ушундай жолдорго барып кетет. Мисалы, ата-энелер эмне дешет дебейсиздерби? Балага ишенимдүү мамиле кылып, аны менен ачык сүйлөшкөн жакшы. Зыяндуу нерселер туурасында роликтерди көрсөтүп, чыныгы турмуштан мисалдарды айтып берсе болот. Спорт, бий сыяктуу иримдерге катыштырып, бекерчиликке жол бербеген туура. Анын маанайы, жүрүм-туруму өзгөрүп жатканын байкап тургандагы маанилүү дешет. Чындыгында өспүрүм курактагы балдардын көңүлү аябай сезимтал го. Анан аларга этият мамиле кылгандагы жакшы. Туура эмес жолго түшүп алган баланы катуу урушуп же окуучу, мугалимдердин алдында жемелебеш керек. Бала басынып калат, ого бетер туура эмес жакка барат же аягы жаман иш менен бүтүшү мүмкүн. Түшүндүрүү, жакшы мамиле менен кээ бир окуучуларды андай жолдон чыгарып алгандагы учурлар албетте жок эмес. Жана балдардагы ата-энеси байкап калат, убагында коңгуроону кагат, убагында сүйлөшөт, анан убагында бардыгы жайына келип калат. Ошондуктан кичинекей, мен ойлойм, бул нерсе баладан эмес, ата-энеден башталат. Ата-эне өзүн тарбиялайт, туура жакшынакай уют же болбосо ушундай бир жайлуу үй бүлөнү курат. Ал жакта ата-энеси да атасы да өзүнүн чөйрөсүндө, энеси да өзүнүн чөйрөсүндө, ортодо терең ачык баарлашуу бар. Ошондой гана үй бүлөдө бала өзүнүн оюн ачык айтып, ачык сүйлөшө алат. Анткени ал сүйлөшүү, баарлашуу эмне экенин билет. Ошондой үй бүлөдө чоңойгон бала оюн ачык айта алат. Тыйып, жөн, бала антпейт, баланын башы эмне деп айтып койчу эле, башы көзү чарадай болушу керек деген сыяктуу сөздөрдү айтуунун кереги жок. Ар бир бала канча жашта болбосун өзүнүн пикири, өзүнүн каалоосу бар экенин жана аны ата-энеси сыйларын билсе, оюн дайыма ачык айтат. Анан болбойт, мээң жетпейби ушуга, иштебейби мээң деген терс сын айтуунун дагы кереги жок. Эмне себептен болбойт экенин түшүндүрүп бере турган болсок, бала өзүнүн чечимин кабыл алат дагы, мага мунун кереги жок дейт. Айтор, менин кааларым баарыңыздарга балаңыздарды башынан ушул ичке таар дейбизби, кыйын дейбизби, же сонун, же туура дейинби, айтор туура жолго салганга жаратуучу сиздерге жардам берсин, Кудайыбыз жардам берсин. Анан бактылуу келечекте элдер үмүттөнө турган, элдин үмүтүн актай турган мыкты муундарды өстүргөнгө жаратуучубуз жардам берип жалгасын. Мен болсо сиздер менен коштошом. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Өспүрүм балдар менен иштешүүдө кандай тажрыйбаңыздар бар? Ылдый жакка комментарий кылып жазыңыздар. Жана сиз өспүрүм кезде кандай ата-эне тарбия кылышкан, аны дагы жаза кетиңиз. +1 760 60 70 WhatsApp номерубуз кызматта. Жеке суроолор болсо жазсаңыздар болот. Аны менен чогуу эле сөзсүз түрдө достор комментарийге жазыңыз жана Алкитап Жекит медиа сайтына катталганды дагы унутпаңыздар. Көңүлдүү күн. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Жекит медиа сайтынан таанышыңыз.